пошел коррупция. Деньги есть, не нужно бояться. Акча дагы Кудай буюрса чечилди. Деңиздин үстүнө көпүрө салып атышпайбы? Бул эмне болуп турат? Бирөөбүз да иштеп. Ош шаарынын буга чейинки мэри Жеңишбек Токторбаев кызматтан алынары менен социалдык тармактарда анын мэр болуп тургандагы мыйзамсыз аракеттери тууралуу маалыматтар жайыла баштады. Көптөр аны эми гана угуп жаткандай түр көрсөтүштү, бирок мындай иш-аракеттер жаңылык эмес болчу. Вообще проблема чечилет. Үстүнөн өтүп кете берет, астынан өтүп кете берет. Ош шаарында бардык объектилерди 30тан ашык объектини биз өзүбүздүн карамагыбызга алып атабыз. Бардыгын өзүбүз калабызда өзүбүз бүтүрөбүз. Бул сыяктуу маселелер мурдагы мэрлердин тушунда дагы болуп келген. Журналисттер жазган, коомчулукка чыккан, суроолор берилген, жооп гана болгон эмес. Многолетний насаждение деп озеленениеге берилген жерди үй салып, өзүнүн бизнесин кылып, бир токтом менен көп жер саткан мындай учурларды кездешет да. Учурда эки жер тең Баяман Эркинбаев менен Чолпон Султанбекованын туң баласы Адилет Баяман уулунун көзөмөлүндө. Биздин колубузга Оштун мурунку мэрлери Ак Буранын 50 метр суу кору зонасынан жеке менчикке жер бергени тууралуу маалымат келип түштү. Бул Тимедиа редакциясы жарыялаган 200дөн ашуун иликтөөнүн 3-өө гана. Биз аларды кайра эске салып атканыбыздын себеби жөнөкөй. Журналисттер бийликти каралоо үчүн эмес, мыйзамсыздыкты убагында токтотуш үчүн иштейт. Жеңишбек Токторбаевга негизги доо катары ал бюджеттен каражат жок болуп турганына карабай, карызга курулуш баштап, ишкерлерди өз каражатына жумушту баштоого мажбур кылганы болуп атат. Айтымдарында бул чоң тобокелдик жана мыйзам бузуу. Бирок мындай көрүнүш жаңы эле пайда болгон эмес. Оштун мурунку мэрлери дагы буга чейин ушундай практика менен иштеп келген. Токторбаевдин учуру жалгыз окуя эмес, шаардагы системдик көйгөйдүн көрүнүшү гана. Экспертизадан өтүп 25 декабрда. Кылым курулушу жана суроолор. Мелис Мырзакматов 2013 жылы Оштогу эстакадалык көпүрөнү кылым курулушу деп атаган, бюджети 800 миллион сомдо бекитилген. Кийин курулуш токтогон. Прокуратура тендерден мыйзам бузууларды табып, 2 кылмыш иши козголгон. Депутаттар каражат такталбай туруп иш башталганын айтып чыгышкан. 7 айдан кийин жаңы мэр Айтмамат Кадырбаев тушунда курулуш кайра жанданып, көпүрө 669 миллион сомго бүткөрүлгөнү айтылган. Кийин үнөмдөлгөн каражатка дагы чакан көпүрөлөр курулганын билдиришкен. Суроо: эгер маселе башында эле ачык талкууланып, жоопкерчилик коюлганда, бул окуя башкача бүтмөк беле. Жол бүткөндөн кийин жарыяланган тендер. 2019 жылы Аскар Шакиров көчөсү оңдолуп, расмий ачылган. Ачылышка ошол кездеги премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев жана мэр Таалайбек Сарыбашев катышкан. Бирок көчө пайдаланууга берилгенден кийин мэрия бир эмес 2 жолу тендер жарыялаган. Тимедиа ошол учурда оңдоп түзөөдөгү мүчүлүштүктөрдү ачык булактардан аныктаган. Проект мындай болуптур, андай болуптур деп кемчиликтер чыкпаш керек деп чөт иштеш керек деп ойлойм проектиничи. Жаңы жылдын ар жак бер жагында баш ташыбыз керек. Акча дагы Кудай буюрса чечилди. Түшүнөлү акча чечилди. Ак Бура дарыясын көрктөндүрүүдө мэрия ишкерлерге 130 миллион карыз болгон. Ошондой эле Ак Бура дарыясынын жээгин көрктөндүрүү долбоорунун биринчи этабы толук бүтпөй туруп, аткаруучу компанияга 131 миллион сом карыз жаралган. Бул фактылар журналисттик материалдарда чыккан, бирок реакция ыкчам болгон эмес. Мен ошол ушул жакта чыгарылып атат. Азыр бүт маалыматтар госрегистрде бар турабы? Мен аныкы мунуку деп айта албайм. Айталы берилбейт. Коммерциялык багытта эле кадимгидей иштете бересиздер. Наваи паркындагы иликтөө жана 2 жылдык унчукпоо. 2023 жылы Тимедиа Оштун борборундагы Алишер Наваи паркы боюнча иликтөө жарыялаган. Парктагы 12 жер тилкеси жеке менчикке өтүп кеткен. Ал аймакта жогорку кеңештин депутатынын жана дагы башка мурдагы депутат саясатчынын тууганынын да жери бар экени аныкталган. Иликтөөдөн кийин жергиликтүү бийликтен реакция болгон эмес. Курулуштар 2 жылдан кийин гана мыйзамсыз деп табылып буздурулган. 2 жыл бул жөн эле убакыт эмес, бул кечиккен жоопкерчилик. Бул мисалдар ондогон материалдардын бир бөлүгү гана. Журналисттер фактыларды чыгарат, документтерди салыштырат, суроо берет, бийлик көбүнчө жооп бербейт. Бирок тарых көрсөткөндөй журналисттик материалга көңүл бурбоо маселени жок кылбайт. Ал аны жөн гана кечиктирет. Жалпыга маалымдоо каражаттары бул чабуул эмес, бул эскертүү. Бийлик тыгыз кызматташуусу керек, анткени кийин кызматтан кетүү же оңдоо кокустук болбойт.